Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum musulman bir tuğandarım. Bugün sizlerle biz kılıçı mayegimiz. Ölümdü görgön kişi. Bul mayekti bizge ошол каарманыбыздын bir tuğan ejekesi özü aytıp bergen. Bul bizdin жашообуздар bir adamdan başынан ötүүчү акыйкат нерсе. Бул ölüm баарыбыздын башыбызга келет. Баарыбыз кылган ишибизге Алланын астында жооп беребиз. Бул дүйнөдөн эмнени кылган болсок, кандай жакшылык кылдык, кандай бирөөгө имары адам, ар ким адам өзүн билет да, өзүн мындай карасак өзүнүн ким экенини ар бир адам жакшы билет. Ошон үчүн алдыбыздан кандай адам чыкса ошонун баарыны жакшы. Бул мындайча айтканда баягы кыргызда жакшы сөзү бар го, макал бар. Баары будай мен саман дегендей. Баары жакшы, мен өзүмдү түзөйүн деп өзүбүздү түзөө жолунда болгонго аракет кылышыбыз керек экен да. Эми ошол каарманыбыз айтат, күндөгүдөн эрте келди, бирок настроениясы жок, көңүлү чөңкө, үйүнө кирип келди. Аны көргөн аялы үмүттүн келишин күткөн эмес болчу. Адаттагыдан эрте келди. Кечки тамак даяр болбогондуктан үмүткө бир аз сабыр кыла турсаң, мен тамакты даярдап жиберейин деди. Үмүт ага да капа болгон жок, эч нерсе айтпастан макул, мен күтөм деди. Өзүнүн үйгө кийген кийимин кийип, таза жуунуп, өз бөлмөсүнө кирип кетти. Адаттагыдан башкача акыбалын көргөн аял таң калып, буга эмне болгон деди. Аялы да ал бойдон эч нерсе сүйлөгөн жок, кухняга кирип кетти. Экөө эки жака кетти. Анан бир убакта үмүт айтат да, мен ойгондум дейт. Сырттагы аялымдын сүйлөгөндөрүнөн баскан турган башкача акыбалдар болуп жатыптыр сыртта дейт. Ойгондум, кухняга кирсем, аялым кухняда тамак кылып, өзүнчө шашып жүрөт. Ассаламу алейкум, эмне тамак деп кайрылдым дейт. Бирок келинчегим эмнегедир жооп бербеди дейт. Мен кайрадан энекеси эмне тамак бүгүнкү деп тамашалашып кайрылдым дейт. Ага да келинчегим жооп берген жок дейт. Анан үчүнчү жолу кайталадым дейт. Эмне сен укпай жатасыңбы деп чуулуу үн менен кайрылдым дейт. Бирок анда да келинчегим эмнегедир жооп бербеди дейт. Анан мен ачуумду дейт, таң калуум жеңип кетти дейт. Мен эмнеге бул мени укпайт деп кайталасам да жооп берген жок дейт. Ошол убакта сыртта ойноп жүргөн балам чуркап келип, холодильниктен суу алып ичти. Жана апасына келип, апам эмне тамак десе, азыр атаңды ойготуп чык, ошондо чогуу жейсиңер, көрөсүң деп атты. Балама жакшы жооп берди дейт. Мен таң калдым дейт. Мен отурбаймынбы моунда десем, мени караганда жок дейт. Балам чуркаган бойдон менин комнатама кирип кетти дейт. Анан бир актан ортосунда 1 мүнөт өткөн жок, балам ыйлап, боп-боз. Баламдын түсүн көрүп өзүм чочуп кеттим. Таң калуу менен баламды караган аялым бир нерседен чочугандай алда менин комнатама карап чуркады дейт. Экөөнүн артынан бара жатам дейт. Барсам, менин кроватымда менин кийимди кийген бир киши жатат дейт. Анан аларга айттым дейт, мен көрбөй жатасың, мен мында турбаймынбы деп өзүмдү шунчалык аларга таанытып, өзүмдү көргөзүм келди. Мен деп кайталайм дейт, бирок бири укпайт дейт. Балам ыйлап эшикке карап чуркап кетти. Келинчегим болсо менин башымды кучактап, кошок кошуп ыйлап жатат дейт. Таң калдым дейт. Эмне болду? Мени карагыла деп мен оозума сөзүм келбей, бурдаланып өзүм менен өзүм жантал баштадым дейт. Ошол убакта сырттан апам чуркап келди, кулунум деп бутумду кучактап ыйлап дейт. Бир убакта атам келди дейт. Анын артынан бир туугандарым келишти. Бири байкелеп, бири акелеп дейт. Чуркап келишти дейт. Анан апамды карап, ушунчалык кулунум деп боздоп жаткан апамды карап, ушунчалык боорум ачып, жүрөгүм ооруп кетти дейт. Атама ушул убакка чейин көңүл бурбаптырмын дейт. Атама карасам дейт, атамдын бели ийилген дейт. Беттерине тарыш түшкөн, колдорунун карысы жок, картайып калыптыр. Ата, мени караңызчы десем, атам да укпайт дейт. Анан бир убакта байкем, инейим, атам болушуп, өздөрүнчө сыртка чыгып кетишти дейт. Алар менен кошо чыксам, алар менин тажыяма даярданып жатышат дейт. Мен өлгөн экенмин дейт. Өздөрү даярданышты дейт. Бир убакта сырттан бирөөлөр келди дейт. Айтор мени байрам сууга алышты, мени кепиндешти. Мен ошол күнү жума күнү кайтыш болуптмун дейт. Жума намазына мени алып чыгышты дейт. Табытты көтөрүп барышып, элдин ортосуна койду. Мен элдин арасына чуркап келип, мени кандай киши эле, бул киши кандай эле деп мен тууралуу сөз кылып жаткан молдокен жаныңа келип кыйкырып чуу салып жаттым. Мени көрбөй жатасызбы, мени укпай жатасызбы, эмне деп жатасыз деп тиги молдого ушунчалык ачуум келип ачууландым. Бирок мени эч ким уккан жок дейт. Үйдө бир гана балдар менен аялдар калды дейт. Баарды мечитте ызылдаган, чуулдаган адамдар дейт. Себеби мечит менен үйүнүн ортосу бир 100 метрге жетпеген эле аралыкта болчу дейт. Мен биринчи жолу ошол мечитке келдим дейт. Табыт менен келдим. Ага чейин ошол жерден канча өтөм, бирок бир кирген эмесмин дейт. Анан жана табытта жаткан кишини келип бетин ачтым дейт. Ачсам дейт, мен жатам. Көзүн ачты дагы, мына дейт, сен өз жолуңда кетесиң, мен өз жолумда дейт. Мен деген жерге келип жер менен жок болом, сен Алланын астына кетесиң, кандай жүрдүң, кандай болдуң, ага сен өзүң жооп бересиң деп жатты дейт. Ал ким экен десем, ал мен дейт, менин жаным дейт, менин нафсим дейт. Ушунчалык өзүмдүн ушул убакка чейин мечитке келбегениме, эмне амалда болгонума өзүм түшүнбөй жүрдүм дейт. Ошол убакта мени көтөрүп барышты мөрзөгө.
Мени ал жерге көмүштү, үстүмө топурактын түшүп жатканын көрдүм дейт. Мен жанагы денеге киргенге айласыз болдум. Жанагы денеге кирдим, ошол жерден кыйкырып жаттым дейт. Мен үстүмө топуракты чачым, денеме ушунчалык муздак жана кабырдын муздагын өткөнүнө дейт чыдабаганынан дейт. Мени бул жерге калтырбагыла деп элден суранып жаттым. Атама, бир туугандарыма, байкеме жалдырам, эч ким мени укпай мени баары таштап кетишти дейт. Басып кеткен үндөрдү уктум, буттарын. Анан жаттып калдым. Ошондо жатсам дейт, эки периште келди дейт. Мага ушунчалык бир сүр менен карашты дейт. Анан мен алыстан бир басып келе жаткан добушту уктум дейт. Анан суранып жаттым дейт. Мени кайтарыңыздарчы. Мен берилбеген карыздарым бар болчу. Бир аз топтолгон акчам бар болчу, эч ким билбеген. Аны да эч кимге осуят кылбадым. Атама айтар сөздөрүм бар эле, апама айтар сөздөрүм бар эле. Келинчегимдин алдында айтып коер сөздөрүм бар эле. Бирине да айткан жокмун, эч кимге аманат айткан жокмун. Бирөөгө жолугушум керек эле. Ага да ушул күндөр барым деп айтпадым. Мени кайтарыңыздарчы, бүтпөгөн жумуштарым бүтүрүп келейин деп жалдырап жаттым, бирок мени эч ким укпады. Ошол убакта алыстан басып келе жаткан уттун добуштун үнү менин жаныма келди дейт. Менин жанымда жанагы эле дайыма эле менин боор этимден жаралган менин кичинекей кызым кел атаке турчу деп айтканда чоч ойгонуп кетип, карасам менин түшүм экен дейт. Ушунчалык түшүм экенин көрүп, кызым менин аталап ойготуп жатканын көрүп сүйүнгөнүмөн кызымды ушунчалык кучактап боорума кысып өп алдына баратыр, мен азыр барам деп айттым дейт. Бирок кызым чуркаган бойдон кетти дейт. Мен ордумдан тура албай шалдырап жаттым дейт да. Өзүмдүн диванымда өзүм тирүү экенимди сездим дейт. Бирок денем ушунчалык тердеп дейт, ушунчалык муздап коркуп калгам дейт. Отурдум. Бир аз туруп отурдум, өзүмө келе албадым дейт. Анан акырын чыгып мечит тарапка басып кеттим. Ошол жерден каарманыбыздын бизге айткан окуясы түгөйт. Эми бул жерден ар бир адам өзү бир бүтүмгө, бир чечимге келет. Мына бир туугандар көрдүңүздөрбү? Ошо каарманыбыз айткандай эле ошол мечитке бир бүт басып барбаган туугандарыбыз бар да. Ошо эжекейибиз айтат, иниси ушунчалык атеист болуп, ушунчалык Аллага да ишенчи эмескенде мечиттин азан үнү болсо ушунчалык азанга каршылык кылчу эле дейт. Ошондон кийин дейт Аллах Таала хидаят берди. Иним дейт 40 жашында Алладан болуп хидаятка келип, намазга келип, азыр аябай такыба дейт. Кайра бизди дейт жолугубузга бекем болгула, амалга бекем болгула, сүннөттү таштабагыла деп тахажжудду ошондон бери канча жыл өттү дейт. 15 жыл өтүп кетти арадан дейт да. Мен билишимче дейт, келинчеги айтат дейт, бир күн тахажжудду да каза кылбайт экен да. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Бизге эми сөзсүз эле баягы айтат го, жалдырасаң да жооп келбей турган күн келет дейт. Ошол күнгө жетип калбаш үчүн же адам баласына сөзсүз ошондой күн керекпи? Аллахым бизге азыртан ушинтип өзү эскертүүлөр келет да. Ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип жатканда иншалла Аллага кайталы. Баарыбыздан Алла ыраазы болсун. Сиздер менен биздердин Алла кылган ибадатыбыздан ыраазы болсун.